2 февралга карата өлкөдө COVID-19 илдетин 201 адам жуктурган. Ал эми бир сутка ичинде айыгып чыккандардын саны 632 адамды түзсө, 5 адам каза болгон. Акыркы бир күндө Жалал Абад облусу боюнча 10 адам илдетке кабылып, санитардык эрежелерди сактоо талабы коюлууда. Бүгүнкү күндө айта турганбызда, Эптикырда бир топ токтош калды. Бирок жанагы санитардык эрежелерди сөзсүз түрдө сактоо зарыл. Себеби эрежелерди сактабаган начасында биз кайрадан ордун күчөтүп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан жарандарды тартылып, сөзсүз түрдө масканы тааныңыздар, аралык сактаңыздар. Эл көп тотошкон жерлерде мүмкүн болушунча азыраак болушун айтып кетерлер. Сөзсүз түрдө эгерде эмден албек болгон болсо, эмден алышын сунуштап кетебиз. Жалал Абад облустук штабтын маалыматына ылайык, учурда Көкжаңак шаарында жана Базар Коргон районундагы ооруканалар кызыл зона болуп турат. Аларда 30 адам пневмония, 10 адам ковидтен дарыланууда. Облус боюнча учурда вакцинанын 3-чү дозасын 13 миңдей адам алганы кабарланды. Азыр бизде ушул дары-дармектер боюнча жетиштүү санда бар. Бүгүнкү күндө эч кандай маселе жок. Андан тышкары биз бүгүнкү күндө ушул вакциналоо боюнча негизинен бүгүнкү жалпы Жалал Абад облусу боюнча 65%га чыктык. Бул да абдан бизге жакшы иштеп жаткан Нокен району менен Базар району бирөө 79%га чыкты, бирөө 75%. Улуттук госпиталь бейтаптардагы коронавирустан кийинки нейрохирургиялык ооруларды дарылоо үчүн жабдууларды алды. Жаңы жабдуу Дүйнөлүк банктын каражатына сатып алынган. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарланды. Эндоскопиялык жабдуулар операция учурунда тыкандардын жабыркоо коркунучун азайтат жана мүмкүн болуучу кыйынчылыктардын алдын алат. Ошол менен бейтаптарды тейлөөнүн сапаты жакшыртат. Жабдуунун жардамы менен баш сөөктү тешпестен гематомаларды, кисталарды, шишиктерди алып салуу жана башка операцияларды жасоо мүмкүнчүлүк түзүлгөнү маалымдалган. Муну менен катар эле бейтапты дарылоо сапатын жакшыртары айтылды. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.